Facebooktагы бул баракча Монголиядагы туристик компанияга таандык. Бирок бир караган киши бул кооз видеолорду жасагандар Улан Батордо отурганын түшүнбөй да калышат. Себеби мында жүктөлгөн тасмалардын дээрлик көпчүлүгү Ысык көл жөнүндө. Саякаттоону уюштурган фирма акыркы жылдары Кыргызстандын берметин негизги багыт катары тандап алышкан. Айтымдарында каалоочулар абдан армын. Мисалы, кечээ эле Бирдиктүү Монгол империясынын түзүлгөндүгүнүн урматына улуттук майрамды Ысык көлдө белгилейбиз деп жоон топ Кыргызстанды көздөй бет алыптыр. Бул майрам 11-13 июль күндөрүнө туура келет. Яагаад заавал Ысык көл нуурах хэрэг ерөөсө мөнх цастай уусын голд бүлээн нуур байдаг. Биз бул ишти 2 жыл мурда баштадык. Башында болобу болбойбу деп кыжалатта болуп жаттык. Себеби кийинки муун укканы менен Кыргызстанга Ысык көлгө барып көргөн эмес да. Анан башта тобокелдикке салып эле тур уюштуруп көрдүк. Баргандарга деги эле биздин элге ушунчалык жагып калып, мына 2 жылдан бери уюштуруп келе жатабыз. Ар бир барып келген монголиялык Кыргызстандын Ысык көлүн, тоолорун, деги эле табиятын кол жеткис байлык деп мактап келишет. Андыктан бул ишти улантып, Ысык көл багыты боюнча Монголиялык туристтерди тарта бермекчибиз. Деги эле Кыргызстан Монголия менен туризмден тышкары бир катар тармактар боюнча кызматташууга бел байлады. Монголия акыркы жылдары өтө тездик менен өнүгүп жаткан өлкө. Мамлекеттин экономикасынын негизи болгон тоо-кен тармагы ички дүң продукциянын 23%, ал эми жалпы экспорттук кирешенин 70%-ын камсыздайт. Бул тармакка акыркы жылдарда эле 2,5 миллиард долларга жакын инвестиция тартылган. Ошондой эле Монголия айыл чарба жаатында да бир топ ийгиликтерге жеткен өлкө. Өзгөчө мал чарбасы мыкты өнүккөн. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкө дал ушул жаатта жигердүү иштешүүгө бел байлады. Негизги багыт мал чарба жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жаатында биргелешкен долбоорлор. Кыргызстандан өндүрүлгөн бир топ айыл чарба продукциялары, анын ичинде жашылча жемиш, кайра иштетилген продукциялар жана ошол Монголиянын дыйкандары, фермерлери биздин Кыргызстандагы Арашан породасындагы койлорду ошол Монголияга экспорттоо боюнча абдан чоң кызыктар экен жана сунуштарын беришти. Жана эт багытындагы ири мүйүздүү малдарды да ошол биздин Кыргызстандан сатып алуу боюнча кызыктар экендерин көрсөтүштү. Ошондой эле Кыргызстан менен Монголия коопсуздук, кылмыштуулукка каршы күрөшүү чөйрөсүндө да кызматташуу жөнүндө макулдашты. Монголия бул жаатта бир топ өлкөлөргө үлгү экенин былтыр Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш өлкөгө болгон сапарынын алкагында айткан. Мамлекет дүйнөдө болуп жаткан ар кандай гео жана аскерий аракеттерден өзүн алыс кармап, нейтралдуу багытты кармап келет. Мындан улам Гутерриш көчмөндөрдүн өлкөсүн кооптуу планетадагы тынчтыктын символу деп да атаган. В концепции Кыргызской республики внешней политики написано, что у нас многовекторная политика, поэтому... Кыргызстандын тышкы мамиле, саясат жүргүзүү тартиби көп векторду деп белгиленген. Андыктан бир катар өлкөлөр менен кызматташуу абдан туура кадам. Ошол эле Монголиядан үлгү ала турган бир топ тармактар бар. Алсак, өлкө айыл, мал чарба жаатында камчы салдырбайт. Тоо кендерин туура пайдаланып, тез өнүгүп жатат. Ал эми коопсуздук жагынан ала турган болсок, Кыргызстан менен Монголиянын элдери көчмөн духу гана эмес, климаттык шарттарда бириктирип турат. Эки мамлекет бул жаатта алмаша турган тажрыйбасы бир топ. Адистердин айтымында Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы соода-экономикалык мамилеге транспорттук логистикалык абал кыйынчылык жаратышы ыктымал. Бирок жүктөрдү Кытай жана Россия аркылуу ташуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу толук мүмкүн дешет алар. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.